Аталарыбыздын айткан керезин аткарышыбыз керек. Андан нары сен барсаң эки тизгин тең баргын дейт. Эки тизгин бул бирөө материядан турган, жана бирөө руханий байлыктын эки тизгинин кармап чогуу барасың ары. Кыргыздын бүгүн аксап турганы эмнеден дегенде, биз материядан турган гана дүйнө кармап алганбызда бир ордубузда айланып беребиз. Өрдү көстөп ассак адам таштоо болбой атат. Анткени духовный деже биз башка элдин өзөгүндө жармашабыз да. Башка элдин ар бир жер бетинде жашаган элдердин өзлөрүнүн талаазы бар. Алардын өзлөрүнүн өмүр дарагы бар. Бүгүн Кыргыздын ичинен атактуу даңктуу спортсмендер чыгып атат. Билим жагынан чыгышып атат. Технология жагынан чыгышып атат. Манаста бул кандай болуп айтылган? Кыргыз эли ушундай болуп турганын көрүп, маназата ушулардын өмүр дарагы куйрап калбасын, ушулардын Кыргыздын аты өчүп калбасын деп аска ташта өзүп турган дарага суу ташып тамырына коюп турат. Айкөлдү окусаңар жакшы билсеңер керек буну. Анан биздин окумуштуулар эмне кылып койду? Кантип эле ушул болсун. 40 жорозу согушуп атса, маназата ыйлап отуруп, тиги дарага суу куюп отурат дейт да. Ал өмүр дарак, Кыргыздын өмүр дарагы. Маназата айтып атат. Ушулардын аты өчүп кетпесин. Ушул дарак куйрап калбасын. Куюп отурат. Ошентип Кыргыз деп жалт этип бул жактан ат чыгып, жалт этип тигил жактан Кыргыз деген ат чыгып турат. Бирок биз ошону карап күтүп отура беребизби? Жок, койгон шарттарын аткаралы. Койгон шарттары, жана эң жакшы нерсени айттың. Ушул нерсени маназата колдо деп көп киши айтат да, маназата колдой көр дейт да. Айланып кетейин, эр замат жигит болгонуңардан кийин бир бойго жетип акыл эс толуп турганда маназата астыңызга салсаңыз ак жолуңуз болоюн деп айткан киши барбы? Уктуңарбы? Ушуну айтыш керек. Жакшы, аныңызга кошулам, азыр да сизге кошумча айтып кетейин. Мисалы үчүн ар кимдин түшүнүгү ар кандай болуп атпайбы? Биз көп эле эки жакта да жүрөбүз, анан мисалы үчүн бул жакта айым айтып атат, жаштарга жеткизбей атат депчи. Биздин сакалдуулардан мен көп нерсени үмүттөнөм да, көп нерсени күтөм да. Же Союзда жашап калгандардыкы, современный, даже бата бере албагандар бар да. Манас эмес, бата бере албагандар бар. Кошуласыздарбы? Туура кошулабыз. Себеп дегенде, мисалы үчүн, мен өзүм врачмын, восточный медицина, Орто Азия боюнча өзүм кызмат кылам да. Аны эки жакта көп жүрөм. Кыргызстанда болгон бүтүндөй 124 мамлекетте жүрөм да, эки жакта көп кызмат кылам. Анан негедир биздин кыргыз эл башкачараак келет. Анан биринчи адамдын расын алганда мен биринчи батасын сурайм да. Ар бир инсандын жакшы жагын аласыз, ар бир инсандын батасын аласыз. Кайсы жакта алыста сапарда жүрөсүз, зияратта жүрөсүз, кайсы жакта жүрсөңүз бул бата жакшы да. Ошол батаны бере албагандар бар да. Мен кээде сурай берем. Мисалы үчүн балдарыңыз барбы деп сурай берем. Ооба, бар дейт. Ошо балдарыңызды кандай баталайсыз дедим да. Жок дейт, болгону керектүү акчасын алат, керектүү бир нерсе жок. Балдарга мисалы үчүн канча ата-эне бата берген сайын адам ошончо өсөт да, өнөт. Себеп дегенде, ошол атасы, апасы артында таянат өсүп турат да. Артынан рух, дух берип атат. Эгер мисалы үчүн ойлойт, жет атаң барбы десе, ошо жет атасын санайт. Негизи бизде 124 кылчайып карасак 124 ата тек бар го. Тай тегиң бар, ата тегиң бүт баарын карап көрсөң, ошонун баары бизге баталап турат да. Мисалы үчүн, жана кимге айтып кеткендей, түштөн көп аян берет да. Эки жактарды кандайдыр көрөсүз, алдын ала көп нерсени билесиз. Значит, бул да болсо жакшы, жүрүү болсо керек. Бирок биздин сакалдууларда ошондой көп нерсе жок болуп атпайбы? Ошо кандай дейсиздер? Ошол Манаста атасында бата жок, энесинде неке жок деп бүгүнкү Кыргызда айтып атат да. Анткени биз бата десе тос сүйлөп коебуз кээде. Ушундай болуп турган. Бата кыска нуска шак-шак эле айтыла турган. Батаны кантип алат?
Аябай жакшы, оюң жакшы. Батаны кантип болот? 124 ата тек. Мына ошолорго дасторкон жайып, бу эки жаш үйлөнүп баш кошуп, өмүрлүк жарың менен баш кошуп атканыңда биринчи ошолордун батасын аласың. Ошолор батаны ошолор берет. Ошол жерде отурган аксакал киши акча алгап, астыңарга акча алгап, башыңарга бакча алгап, омин деп. Тигилери берет. Эгер сен ошолордун баардыгын чакырсаң, ошол тойго бүт ата тегиңе кулак кагыш кылсаң, алар келип бүт баары батасын ошону берет. Аян берет да, кадимки ыраазычылык билдирет. Аян да берет, баардыгын көрсөтүп да берет, туйдуруп да берет, ой менен да берет. Иш кылып баардык жагынан. Анткени адамдардын ар кимиси жөндөмдүүлүк мүмкүнчүлүгү ар башка. Бир жигитке көрсөтүп берет. Аян катары мындай визуально көрсөтүп берет. Бирөөгө ой салып берет. Бирөө денеси менен сезет. Бирөө көзү менен көрөт. Бирөө кулагы менен угат. Бирөөгө келип үн шыбырайт. Эч нерсени көрбөйт, ал үн шыбырап айтып коет. Ушундай кылып адамдардын кырлары көп, жигиттер. Ошон үчүн бул нерсени биринчи бата алганды билиш керек. Батаны кимден аласың дегенде менден эмес. Төрдө отурган аксакалдан эмес, батаны ата тегиң берет. Мына ошого кайрылсаңар, туйра болот эң биринчи. Анын үчүн эмне кыласыңар? Дасторкон жайып, бүт ата текке кулак кагыш кылып, казан, тамак аш баардыгын коюп, анан кийин бата сурайсыңар. Кыргыз жана босогодо туруп, уул кыздар туруп бата сураганы ошол. Ошо Манаста ата тек жөнүндө, Манаста ата тектин батасын алыш жөнүндө кантип айтылат? Манастын ата тектегин бата алыш кандай болуп айтылат деп сурап атасыңар. Мен азыр ошого жооп бердим. Биринчи өтүп кеткен бүтүндөй ата тегиң бата берет. Эки жаш үйлөнүп атканда эки жаштын кыздын да уулдун да ата теги тигил жакта катары менен тизилип туруп бата беришет. Ошондо нике байлаш керек. Нике байланат. Мына ушулардын баардыгы Манаста айтылган. Эми аны кандай кылып аткарам деген суроо туулат. Манас атабызга жоро боло аласыңбы? Мына жаш жигиттерге. Же чоро болосуңбу? Манаста эки суроо бар. Кааласаң чоро болосуң, кааласаң жоро болосуң. Жоро болуу бул эки тизгин бир чылбырды тапшырып Манас атабызга. Манас атабыздын колуна кол кошуп, койгон шарттарын аткарган эр азамат жигит жоро болот. Чоро деген чоол сөз. Чоркоктор айтса чоро дейт, чечендер айтса жоро дейт деп айтат. Анткени бул жигиттердин келип атканда, бул жарык дүйнөгө келип атканда, кыргыз болуп, ата энесин тандап үйгө келип атканда кыргыз болуп, мен ушундай кылып кыргызга кызмат кылам деген кызматы бар болчу. Тигил жактан келип атканда эле ошондой болуп келет. Жарык дүйнөгө келип эр азамат жеткенде, ал нерсенин миссиясын унутуп калат көп киши. Өзүнүн кыла турган кызматын унутуп калып, ал чоркок деген ачылбай калды деген түшүнүк. Мына жана айтып атпайсыңарбы? Муну кантип ачабыз деген. Ошол нерсени качан гана Манас атабызга жоро болгонуңарда ачылат ошол. Анын үчүн жоро болуш үчүн эмне кылыш керек дегенде эки тизгин бир чылбырды тапшырып, Манас атабыздын колуна кол кошуп, шарттарды аткарганда, ырымдарды аткарганда, ошол жоро болуп келесиңер. Жоро эмне кылат дегенде, жоро кыргыз үчүн, өзүң үчүн эң биринчи, бир тууганың элиң үчүн, жалпы кыргыз эл үчүн, андан кийин жалпы адамзат үчүн көч башында көч баштап бересиңер. Экинчи дагы бир нерсе, бүгүн Манас өзүнчө бөлүнүп калды, кыргыз эли өзүнчө болуп калды. Манас жок бүгүн. Каалагандай жасай берет. Бул кызмат кимге жүктөлгөн? Биздин президенттерибизге жүктөлгөн болчу. Ооба, көп жерге барсаң саясатты кошпо, динди кошпо дейт.
Биздин жашообузда бүт бардыгы аралашып, кантип менен бөлүнүп өзүмчө чыгып кете албайм. Президентке кандай шарттар коюлган? Манас атабызга кабар берүү коюлган. Мына ер-азамат жигиттер эртең бийликке бир бийликке барсаңар, биринчи эмнеден баштайсыңар? Манас атабызга кабар бергенден баштайсыңар. Мен баланча болуу түгүнчө мен бул кызматка келдим деп жар салып айтып барасыңар. Бүгүнкү кыргыз, мына кечеүнкү 20-19 Манас атабызга кабар берилген. 20-кылымда Манас атабызга кабар берилген эпостарда. 20-кылымдын экинчи жарымында Манаска кабар бербестен Республика Союз 70 жыл жол басты. Манаста 70 жыл жол басарыбыз айтылган. Бирок арып-карып чарчаарыбыз айтылган. Эмнеден арып-карып чарчадык дегенде биз ким болдук? Батабыз жок. Энебиз сенеке жок. Ошондой болуп азыркы башаламан жашоодо арып-карып чарчады деп айтылат. Ал башка эл үчтөмдүк кылып, башка элдин маданияты, каада салты үчтөмдүк кылып койду Кыргыздын. Өзүнөн базып, төрттүлүгүн чачып, төрдүн оргасты деген менен барабар. Эми ушундан кантип чыгабыз дегенде, бул шарттарды аткарганыңарда адамдын өзүнүн бул жерде ачылуу пайда болот. Адам өзүнүн ишинде экенин, баардык керемет канында катылып жаткан экенин түшүнөт. Ошол ачылганда силер эмне кыласыңар? Көч баштайсыңар. Көч башында болосуңар. Силерге карабанан кийин башка эл силер жарык нуруңар чачырап турган. Экинчи жагы, дагы бир экинчи жагы бар. Манаска кабар бермейинче, Манас бүгүнкү кыргыз элине келмейинче эч нерсе өзгөрбөйт. Канча туураба, канча башка кылба, канча жар салба. Бул миссия президентке жүктөлгөн кызмат. Бул Манас атабыздын 40 жорозу менен күтүп турат. Манаска кабар бербестен мен өзүм билгендей той кылам деп президент качып кетти. Биздин президенттер качып кетти. 2 миң жер деген таздын уулу ер үрбү деп Акаевди сүрөттөйт. 2 миң жер деген таздын уулу. Эгиз карат байлаган деп. Ал Манас деп алды эле. Манас атабыз бир тик дегенде оозунан жалын буркурап, көзүнөн жаркырап от чыгып, бир тик дегенде оозунан сөзү түшүп калды дейт. Онтоп сүйлөй албай калганы. Деп калбадыбы? Ошол топтон бүт оозунан сөз түшүп калды деп, андан кийинкилердин бардыгы тили жок, сөзү жок, сүйлөргө оратор эмес кишилер келди. Мына ошентип бир эле эмнеге жүктөлгөн эмес. Эгер динде чындыгында ачык айтыш керек, мен Кыргызды, мынакей силер сүйлөп атасыңар, булар сүйлөп атат. Кыргыздын кыргыз экенин айтсаң, бүгүн силерди эмне деп айтат дегенде, эпоста бул мындай деп айтылат. Журт бузарлар деп коет. Биз өзүбүздүн Кыргыздын кыргыз экенин айтканды, бүгүн ошол кыргыз эли силер журт бузасыңар деп айтат. Булар таптайт, тебелейт. Эми ошол 20-кылымда Кыргыздын талабын талашкандарды эмне кылды эле ал эке? Орустан керки хан чыгып, Айбатынан жан чыгып дегенде алар өлтүрүшкөн. Алардын өлтүрөрү айтылган. Кыргызды кыргыз үчүн жан талашып, Кыргыздын талабын талашкандарды өлтүрөт деп айтылган. Бүгүнкү турмушта жерге таптап тебелейли дейт. Каяшаяк кылып койсоң, азыркы жүргүзүп аткан бул динине, саясатына, ичиндеги маданиятына каяша сүйлөп койсоң, жерге таптап деп коет. Мүмкүн болушунча жанандай ыплас сөздөр менен кишини таптап, тебелеп, ушундай кылып турушат. Мына ушундан кантип чыгабыз? Булар эмне үчүн мурун айтылып коюлду дегенде, бүгүнкү Кыргыздын биз жашап аткан жерге президент Манас атабызга кабар бергенде, ошондо мунун бардыгы токтойт. Анткени аба өзгөрөт. Бүгүн Манаста Бишкек шаарыбыздын үстүнө эмне кылдык дегенде дүмпөйтүп, кара түтүн каптатып алдык. Эч кандай маалымат өйдө да чыкпайт, ылдый да түшпөйт. Бүт мунун бардыгы эмне? Карадуба. Азыр шаардын үстүнө чыгып, бийик жерге чыгып, шаардын үстүнөн карасаңар, бир жака, бул жака жылып, тез
Жагылса да жүрө берет, жагылбаса да жүрө. Күн жааса деле жүрө берет, күн жаабаса. Катуу шамал болсо деле эч жакка кетпейт, ушул жерде эле тура берет. Дүмпөйүп кара түтөн каптап. Ал кара түтөн кайдан пайда болду? Адамдардын энергетикалык мүмкүн болушунча көк менен болгон, Кудай менен боюлгон түз байланышынын бардыгы ошол дубалар менен жабып алган. Ал түтүн деп бардыгы эле самый грязный деп ичине кирсең эч нерсе билинбейт. Жүрө бересиңер. А үстүнө чыгып карасаң бүт бардыгы көрүнүп турат. Ал эбагала айтылган бул Манаста. Ачыгын айтыш керек. Ачуу чындык ачуу айтыш керек. Кандай? Биринчи Кытай деген ким дегенди билиш керек. Кытай ким? Кыргыздардын душманы. Бирок 40 уруу Кытайда бар да. Ала тоо жергезинен нур төгүлүп. Биз Кудайдын мыйзамын сактабай койгон, кишиге гана баш ийип калган кишини Кытай деп айтылат Манаста. Мынакей кишинин жазган эле мыйзамы, кишинин эле сөзүн сүйлөп, кишинин эле ээрчип, кишини эле туурап жашап, ошону Кытай деп айтылат. Бул 40 уруу Кытай. Ала тоо жергезинен нур төгүлүп. Кыргыз айтып атат. Бул жакта Казак айтып атат. Бул жакта Орус айтып атат Кытай деп. Бул коңшу Кытайды Кытай деп айтып атат. Жер бетинде жашагандын баардыгын Кытай деп атат. Анткени алар Кудайдын мыйзамын эбак унутуп, алар өзүлөрүнүн гана кишилер жазган мыйзам менен, же болбосо пайгамбарлар жазган мыйзам менен жашап келишет. Бирок болот. Манас атага айрыш керек деп дейсиз го. Мындай бата сурап, Манас атага айрыш керек деген азыркы учурда бизде азыр дин дагы ислам дини кармалып калган, ал жактан дагы мисалы Манас атага эмес Кудайга кайрылып ислам ошону бир түшүнбөй жатам да. Манас атага кайрылган туурабы же Кудайга кайрылган? Кудай деген ким? Ушул суроого жооп бере аласың. Ислам түшүндүрүп бере алдыбы? Кудай ким? Жараткан. Жок, ошону мындай жараткан Кудай, Алла, Бог толтура аттары. Бирок ошону түшүндүрүп бере алдыбы? Ислам түшүндүрүп бере алдыбы сага Кудай ким экенин? Мен өзүм дагы жакшы изделик Эми Манастагы Кудай жөнүндө мындай деп айтат. Төө жасап баш бердим. Баштын көркү чач бердим. Көстүн көркү каш бердим. Напсиң сенин тойсун деп ачуу татып аш бердим. Талчуулуктай бой бердим. Акыл жасап ой бердим. Тааныр бекен мени деп эркти берип кое бердим. Көрүнбөй теги көзүңө көктүн жердин ээси кошо жүрөт өзүңдө дейт. Көрүнбөйт эч жерде бирөөгө бир Кудайды көрдүм деген бирөөнү көрдүңөрбү? Эч ким эч жерден көргөн эмес Кудайды. Мына азыр кыргын канча болуп атат? Кудайың кана деп сураган киши көп. Канакей Кудай болсо ушундай болот беле деген киши көп да. Бир эле убакта эч жерде жок Кудай. Бир эле убакта бардыгында бар. Бирок Манаста муну ачык айтып берип койду. Көрүнбөйт теги көзүңө көктүн жердин ээси кошо жүрөт өзүңдө деп. А кошо жүргөнү каякта? Качан гана ачылыш болгонуңда, сен качан гана кошулганыңда. А Манас бул жогорку акыл эс талаасы. Эми Куранда Манас жөнүндө сүрө барбы дегенде бар. Манас көзгө көрүнбөгөн дүйнөдө чоң аскерди жетектейт деген сүрө бар. Муну азыр жаңы таап чыгышып атат. Чукуп азыр Куранды мурункудай кайталап эле окуп, ушундан өткөн ыйык жок деп түшүндүрмө кирип койбоду. Анткени Куран жана Ислам бүгүн эмне болду? Алар өзүнүн кызматын аткарып, өзүнө бөлүнгөн убакыт өттү. Алар доор кыямат 2012-жыл 21-декабрдан кийин маялардын календары түгөнүп, бул жаңы доорго биз кадам таштап өтүшүбүз керек эле. Мына ошол жүк, ошол көчтү кыргыз баштап бериш керек эле. Биз эмне кылдык? Манасы жок отурабыз бүгүнкү күнгө чейин. Кыргыз эли өзүнчө, Манас өзүнчө бөлүнүп калды. Президент кабар бербей койду. Манас атабызга. Качан гана президент кабар бергенде аба өзгөрүлөт. Аба, дем алып аткан аба өзгөрүлөт.
Ошо воздух деген сөзтүн мааниси ошол болот. Аба. Абада бардык нерсе. Ал сага жүктөлгөн миссия эмес. Сен Манаска келишиң керек. Канекей энебизге сен келесиң. Президент аларга жүктөлгөн, президентке ким болбосун, алга жүктөлгөн кишиге жүктөлгөн, ал Манаска кабар берүү. Алга ошондой миссия, ошондой кереги, аныкы башка. Президентке башка, ал кабар берүү. Кыргызга же болбосо Кудайды качан тааныйт дегенде Манаста айтылат бул. 60 санаа башына бир үйүлмөйүнчө, доомат коймоюнча эч ким Кудайды иштебейт, эчтебейт. Качан гана доомат коюп 60 санаа башына бир үйүп койгондо анан Кудай издеп жүрөт. ийилип, кайрылып, кызыктыра баштайт кишилерди. Жыргал жашоодо бардыгы токчулук, молчулук болуп турган жашоодо Кудайды эчтеген эч ким болбойт. Ооба, бүгүн молдокелерибиздин көбү Кудай 5 убак намаз, бирок анын доору өз учурунда алар доорун сүрдү. Алар келма деген сөздүн өзү кел Манаска деген кыргыздын сөзү жатат. Куранда ак из бил деп баштап атат. Ак из билла. Мына түрктөр кино тартканда эмне кылып тартты Эртугрул тагынан. Биз ысым Алла ра акман райым деп сүйлөдү. Куранда баштап окуп атканда. Биз ысым Алла ра ак ман деп сүйлөдү. Бүгүн ортосундагы муундардын бардыгын кыргыздын тили экенин, Куранда кыргыздын тили жатканын бүтүндөй ачкычы, бүтүндөй башталышы кырат. Алла акбар деп кыйкырып чакырып атат. Ооба, актын бары кыргыз тилинде сүйлөнүп атат. Кай алал ак деп атат. Кай. Кайсы сөз? Кайып касиети дүйнөсү бар. Кайымдар дүйнөсү бар. Кайыптар дүйнөсү, кайымдар дүйнөсү, эки дүйнө бар. Ошон үчүн эки жолу кай алал ак, кай алал пак деп сүйлөп атат. Пакиза деген сөз, пак дегени. Таза деген түшүнүктү берет. Бүгүн кыргыз түштүк тарапка барсаң, кыргыздар пакиза. Бул түрк элдерине тиешелүү сөз. Пакиза деп сүйлөйт. Таза деген сөз. Кай алал ак, кай алал пак деп чакырып атат. Мухаммед ра ас уул деп атат. Кыргызча сөз. Ал жерде эч убакта бардык 10 арапка барып, ошону окуп берсең, 10 башка эмне кылат. Ал же Кудай сени туудурган жок, Кудай эч кимден туулган жок, эч ким туудурган жок деген алдыда эч нерсе жок ал жерде Куранда. Эмчүн биз болгон доказательствону эмчүн колдонбойбуз. Кудай Курандын 29 варианты бар. Же болбосо Манаста айтылат, ары болсо 6000 сүрө берди келе, бери болсо 5000 сүрө берди келе дейт. Мунун бардыгы кайда? Кайып касиет дүйнөсү молдолор билбейби? Билет. Аларды Манаста айтып атат. Эшиктин тешигинен кайып касиет дүйнөсүн көрүп турат деп. Анда кандай болуп калат? Кыргызга эмне берди? Уруксат. Чын дүйнө менен жалган дүйнөнүн айкалышын бирдей көрүп тегиз алып жүр деп берди. Кайып касиет дүйнө биз менен параллельный мир. Мына ошол кыздар, жаш кыздар, жигиттер. Бүгүн биз кайда? Прогресс өз өнүгүү жолунда баратабызбы же кыйроо жолунда баратабыз дегенде биз кыйроо жолуна түшүп калганбыз. Анткени турмуш куруу эмне болуп калды? Бузулду. Асы аксакалы 70 жашка чейин бойдок үйлөнбөй жүргөн, арты 25-30 жаштагылар үйлөнбөстөн үйлөнгүсү келбейт. Анткени бүт башаламан чачылып кеткен. Ошонун сыры канткенде чечилет дегенде касиеттүүлөрдүн мойнуна жүктөлгөн миссия кызматы. Кыздарым, ошол касиет кармаса, ошолорду эмне сыры кай жерде катылган, эмне жумуштарды аткарыш керек, ошолор катылган. Ооба, дүйнө окумуштуулар бүгүнкү Кыргызды же болбосо өзүлөрүн айтышып атат. Ооба, дагы бир нерсе бар. Бүгүн Жакып Семетейге уу сунуп турат. Эпоста, чынбы?
Ооба. Кайсы чоң ата өз небересине уусунат. Эч ким суна албайт. Бирок жан дүйнөнү кантип биз ууландырып коюп атабыз. Жакып ата, чоң ата. Семетей отуң сенин. Ал өзөктөгү от, сенин өзөгүңдөгү от. Ааламдын өзөгүндөгү болуп аткан ок менен. Мына ошол семетейди өчүрүп коёюн деп. Ал кантип чоң ата өчүрүп коюп атат. Ал билбестен болгону материалдык гана дүйнө, Кыргыздын дүйнөсүнөн алыстап качып кеткен кишилер. Ошолор өз уулдарына жана кыздарына жакшы эле жашасаң, акча материалдык дүйнө байлык болсо болду деген сөзү менен алардын жан дүйнөсүн ууландырып коюп атат. Уулум, кайып касиет дүйнөсү бар. Кыргыздын касиети бар. Касиетиң карман деген бүгүн ата чанда жолугат. Мына ошол нерсени унутпаш керек. Мына так ошондой жол менен гана адамдын жан дүйнөсүн ууландырып коюп атат. Экинчи жагы, бүгүнкү бизде үйлөнүп аткандар башка кылып, баягы турмуш кылып атат. Материалдык расчетко жараша сүйүү эмес ал жерде. Машинасы бар, үйү бар, даяр оокатты издеген. Же болбосо кайната кайнына ушундай болуп баардыгы жетиштүү деген көз караштар менен үйлөнүп атат. Муну физиологияда азыркы доктор, илимдердин жетишкен докторлары бүт баардыгы ортодо Кудай кошпогон жөн гана материалдык расчет менен алынган. Турмуш кургандан кандай балдар жарык дүйнөгө келет деген суроо туулган. Бул суроого дүйнөлүк физиологияны жана адамдын жаратылышын бойго бүтүп, ал жарык дүйнөгө келип, ал чоңоюп эс тартканына чейинки адамды изучать этип жүргөндөр алар айтып атат. Булардан робот сыяктуу сүйүүсү жок. Жөн эле материалдык байлыкка жана иштелип калгандан робот сыяктуу гана киши жаралат дагы алар акырындык менен тукум курутка барат деп жыйынтык чыгарышты. Бул мен чыгарган жокмун, бул дүйнөдө медицинанын айтып аткан сөзү. Кайсыл жерде сүйүү жок, расчету болгон болсо, эсеп менен кайнатасы бай, тигинин дүйнөсү оокаты даяр, же башка деген ушундай эсептер менен баш кошкондордун келечеги эмне менен бүтөт дегенде, бул Европанын окумуштуулары жакшы жыйынтык чыгарып, бул сүйүү жок, материалдык көз карашына жана эмнеге таянып баш кошуп ушундай кылгандардын баардыгын эмне болот дегенде булар робот, жан дүйнөсү вообще духу жок кишилер жарык дүйнөгө келет деген. Мээримсиз. Анткени аларда кыз менен жигиттин ортосундагы жылдызы жанбай, алар материалдык дүйнөгө гана байланып калгандарды айтат. Мынакей ушундай манас Жылдызы жануу дегени кантип түшүнсөң? Кандай? Жылдызы жаныш деген кандай? Жылдызы жанат дегени жылдызы келиш керек экинчи. Жанагы Түгүлбай Сыдыков беле ошол ага айтып атпайбы, жылдыз келишпей калыптыр десе, мен ойлоп турмун бири-бирин да жактырбай калды деп. Көрсө жана знак зодиак бар го, ошолор келиш керек экен деген да. Жогору жактагы. Жогору жакта тоголдорбу? Жылдыз жогору жактагы жана сен айтып аткан зодиак жылдыздары бири-биринин эмнесине, бул жарык дүйнөгө келгенине жараша ошол нерсеси келишсе, жылдыздары анан жанат. Эгер алар келишсе жанат. Кээде жарк этип эле бири-бирин көргөндө кишилер бирөө үчүн уник, бирөө үчүн аябай сулуу болуп калат. Бирөө үчүн аябай сулуу, бирөө үчүн ушундай бир эмне көрүнөт. Бул адамдар ар бири өзү жарык дүйнөгө келгенин өзү сулуу. Ошол турган турпаты менен сулуу. Аны сүйгөн анын кишиси бар. Аны тигил жактан жаратып атканда экөөнү тең жаратат. Болгону бул жактан келип аткан нерсени башаламан кылып жибербей, ошону түп нускасына өз иретин алып келип коюш керек. Аны ким иштейт дегенде, аны жайчы иштейт. Жайчы десе жалаң эле күн жаадырган, булут чакырган кишини түшүнүп калдык. Жок, кызды кыздай кылган, кышты кыштай кылган жайчы болот Кыргызда. Мына ошол касиеттерди алып жүргөндөр бүгүн көпчүлүгү унутуп койгон. Анан бул Манаска келгенде
шагыла өзүнүн жайчылыгын түшүнөт, куучулугун, санчылыгын түшүнөт. Санчы эсептегенде бул булардын жылдызы келишет эгер мындай кылса деп баш кошса деген. Анан ошо баш кошкондон кийин жылдызы жанат. Ошондой бул Манаста жалаң эле көп жерде саясатка тийишпейбиз, жана динге тийишпейбиз, жана башка эмне үчүн биз динге тийишпейбиз деп. Жок, биз динге тийишкенибиз же аларды маскаралаганыбыз жок. Биз айтып атабыз. Көчүшүбүз керек, бизге жүктөлгөн кызматты аткарып аркалашыбыз керек. Эми ошол кызматты аркалап көч башында бүгүн кимдер турат дегенде Манаста бул мындай болуп айтылат. Ер-азамат жигиттер. Манас келгенде президент кантип тозуп алат деген жери бар. 1000 карагашка гүлүктү токумун алып жайдактап, бурак атка токутуп. 1000 карагашка гүлүктү токумун алып жайдактап, бурак атка токутуп анан тозуп алат. Бул эми прямо атты түшүнбөш керек, чынбы? Бул жерде. Эми ушуну кимин мына кыбарбыз, кыргызбыз. Аталарыбыздын ушундай сөзүн катып койду. 1000 карагашка гүлүктү токумун алып жайдактап, бурак атка токутуп койду. Табышмак. Эми ушуну тапкылачы ичин ойлонуп. Мен кичине унчукпай силерди карап отурдурайын. Мен менимче кыргыз эли болсо ошону кабыл алып, бийикке алып чыгуу жаңы салуу. Кандай? Кыргыз эли кандай болсо ошондой кабыл алып, ошону өйдө көтөрүп чыгуу да. Ошону кабыл алып. 1000 карагашка гүлүк чечмеле келе биринчи. 1000 кара кашка гүлүк. Миң. Кара кашка гүлүк. Жигиттер. 1000 кара кашка гүлүк. Токумун алып жайдактап деп атат. Ошондо бошонууга. Бошотуучу бошонуу болобу? Жайдактап деген. Ал жагы жакшы. Жакындап баратасың. Руханий жактан ачылуу болобу ошондо? Катуураак айтсаңыз? Руханий жактан ачылуу болобу ошондо? Жок, кимден баштайт деп атат. Манасты чакырганда президент эмне жумушту аткарыш керек деген жеринде ошондой эмне бар да, 1000 карагашка гүлүктү токумун алып жайдактап, бурак атка токутуп баштайт деп атат да. 1000 карагашка гүлүк. Гүлүктү кыргыз эмнени айтат гүлүк деп? Ой. Ой кимде бар? Бардык адамда. Кашказы барлар кимдер? Бүгүн аты барлар кимдер? Аттуу баштуулар бар. Премьер-министр, судья, главный прокурор. Көч башындагы, Кыргыздын көч башында ушулар турат. Депутаттар, мэрлер, карагашка. Булар кашказы бар. Кашкай элдин көзүнө таанымал, такдаана көрүнүп турган, сүйлөжө сөзү бар өзүндө, айдалысы кең, энеден артыкча туулган шер жигиттер. Айымдар. 1000 карагашка гүлүк. Алардын бардыгы Кыргызды оңдойм жана түздөп кетем деген ою бар. Ошону токумун алып жайдактап, токум эмне? Эме алары жанагы токумун жеп бүттү да, мындайча айтканда. Токум деп, токум это есть власть. Алып коюш керек алар. Ошол бийликтин бийлигин, бийлик өзү башында турган, биздин бийлик бир эле кишинин колунда турат. Бардык кимди алып келбей бир киши колуна алат. Канча демократия деп кыйкырбасын, башка кылбасын, анткени жогору жактан ошондой буйрук болот. Бир эле кишинин колунда болот. Токумун алып деген окуган, билген бүт бардыгын жана бийликте отурган токумунун бардыгын атты жайдактагандай шыпырып түшүрүп, сен эртең Кыргыз үчүн кызмат кыла турган болсоң, мыногу шартты аткарасың деп шарт коет астына. Ал Манасты билиш керек.
Al Manasты bilgende бүтүп окуп чыкканга 10 жыл убакыт кетет. Же 5 жыл убакыт кетет. Анча убакытта отурбайт, ичинде койгон негизги шарттарды аткарасың деп коет. Шарттарды аткарасың, бийлик, токумуң, анан бур ак атка токутуп дейт. Тыызын алып таштасаң окутуп деген сөз. Буруп ушунун баардыгын акка окутуу. Мына ушул негизги максаты. Буруп акка окутуу. Акка окутуу деген эмне? Кайрылы келген актан эмне берилди? Актан Манас берилди бизге. Эпос болуп берилди. Манас болуп мезгил сабактары, Кернел Манас, Манас илими тиги алайдан берилди. Канча деген илим жатат, түштө кантип жогоройт. Төлгө деген эмне, белги деген эмне, көрүнүш деген эмне. Үстүрттөн ошонун баардыгын кыска нуска убакта. Аларга ким макул эми Манаска Көкөтөй кабар берди. Көкөтөйдүн ашына ким кирип келет? Кечигип Манас кирип келет. Манаска кабар берди. Ким Манасты өзүнөн ачкан болсо, элге айта турган сөзү бар. Ер азамат жигиттер илим билимди алып жүргөн. Ер азамат жигиттер келет. Мына ошолор мындай айымдар келет, ырым-жырымды билген, жана балдарды тарбиялаган умай энелер келет. Умайлыктын жол жоозун билгендер, жайчылар, куучулар, сынчылар, санчылар келет. Аярлар келет. Аяр деген эмнени түшүндүрөт дегенде Манаста астына көрүп айткандар. Кыргыздын төлгөзү кайда баратат? Төлгө ташты ачалдыкпы, төлгө ташты көтөрө алдыкпы дегендер бар. Ошентип анан жалпы бийлик менен касиеттүүлөр бириккенде азыркы жолой, коррупция ал өзүнөн өзү жыйылат. Баардыгынын эшеби бар экенин түшүнөт. Анткени тигил келген көч башындагы карагашка күлүктөр түшүнгөндө алардын бул жеринен тамак өтпөйт. Алсам жесем жутсам дегенден алыс болот. Бүгүнкү бийлик кечеги акыркы 30 жылдын ичинде кыргыз элинин бийлиги эмне кылды дегенде, биздин кетирген кемчиликтер эмнелер дегенде эпосты ачып карап көрсөңүздөр, бул мындай деп сүрөттөйт. Манасыңа барбаймын, өлсөм да тилиң албаймын дейт. Кан жолойго барамын, бир тууганда алабаш жолго тартуулап бир туугандай болом дейт. Ботоздун сазын бойлогон, күндө кумар ойлогон кан жолойго кыргыз элин көчүрүп кетип калат. Жолой десе калмак деп койду. Эч калмакка тиешеси жок, ал жолоочу. Бүгүн бар, эртеңи жок. Биз ошондой дүйнөнү тандап алдык. Биздин президенттер ошол жака Манасыңа барбаймын, өлсөм да тилиң албаймын деп тетир карап басып кетти. Анткени Манаска болгон биз сыйырматыбыз. Эми Манаска болгон канчалык биз сыйырматыбыз. Эпосты биз канчалык чечип ошону турмушта колдоно алдык дегенде Манас атабыздын бир эле сөзү бар. Мени алча айтып аткан кезде бир баатыр кылганыңардан бери жериңердин кунары өчүп элиңерден кут качты деп айтылып турганын бирөө дагы эстеп, бирөө эмне үчүн мындай болуп атат деген сөз жок. Кытайлык кыргыз туугандарыбыз эмне кылды? Канекенебизди жана Манас атанын ортосуна коюп, 20-ын оң жагына, 20-ын сол жагына 40 жорону койду. Бардыгынын астына ачылбаган китеп кылып коюп койду. Бул бардыгы ачылбаган сыр экенин далилдеп көрсөтүп койду. Толуктап койду. Биз эмне кылдык? Мактанабыз. Манас ордо деп таласты көрсөтүп. Кылычты Кыргызга тапшырып атканда, Манаска тапшырып атканда, о улум, тегеле айга карап шилтесең айдай шаны жазылат, күнгө карап шилтесең күндөй шаны жазылат. О улум, тегеле жерди карата көрбө деген. Биз эмне кылдык? Биз кайры кылычты таянтып койдук. Мынакей кыздар,
Тандоо өзүңөрдөн. Ар бирдин тандоо өзүң. Кызым тандоо сенден. Аябай көп жол 6 жыл жол бассаң да болот. 6 ай жол бассаң да болот. Ошол эле жолду, бир эле монча жолду 6 жыл айланып жүрө берсең болот. Бирөө 6 күн басат, бирөө 6 ай басат. Бирөө 6 жыл басат. Эми эң кыскасы, нускасы Манаска келүү жигиттер. Манаска келип, жигиттер жороп алып, канекейине өссөң 40 кызына, 40 келине. Бүгүн кадимки тирүүдөй кылып канекейине өс келди. Аярлар айтып атат. Канекейине өс келди, Манас атабыз карап турат, Манас атабыз күтүп атат. О, эпоста деле эбак эле айтылган. Манас атабыз күтүп турат, өзүмдөй болгон элимден эр азамат чыгабы? Канекейине өз күтүп турат, өзүмдөй болгон бир кара кыз чыгабы? Мындай эли жеринде кызмат кылган. Ошону качан гана эктизген бир шылбырды тапшырып, канекейине өскө Манас атабызга кайрылганыңарда кароодон өтөсүңөр. Экзамен тапшырганда эле ошол ишеними бар нукура. Ал эмнени карап көрөт? Ал эми үчүн угуп көрүш керек. Ал ар бир сүйлөгөн сөзүңдө сенин жөндөмдүүлүк мүмкүнчүлүгүң. Сага кандай касиетиң, тегиңен келип аткан касиет эмне? Кудайдан дар болуп берилген касиетиң эмне? Ошонун баардан карап көрүп, анан сага кызмат берет. Кызмат берет десек, көбү кызматтан качпаңыздар. Кызмат деген жакшы нерсе. Аткарыш керек. Элибиз үчүн, жерибиз үчүн аткарыш керек, кызматта болуш керек. Анан дагы Манаста бир нерсе бар. Сураган, ким сураган болсо, ал жарды дейт. Ким тапкан болсо, ал бай. Ким берген болсо, ал бий дейт. Кечкече эми биз эмне кылып койгон? Кудайдан ден соолук бер, байлык бер. Сурап эле отуруп беребиз. Ушун чыгыш керек. Мындайды сурабагыла жигиттер. Аттан эле чыгып айткыла. Манас ата, астыңызга салсаңыз ак жолуңуз болоюн деп эшикке чыгып айтып, көктү карап, ушундай кылып сүйлөсөңөр эле адамдын тагдыры өзгөрөт. Толугу менен өзгөрөт. Балдар Манас атага айтат. Кыздар канекейине айта ошондо? Манас атабызга кайрылат, кыздар деле. Эктизген бир шылбыр тапшырып, акырында канекейине жигиттер 40 жоронун катарында жороңуз болуп кызмат кылайын десе, кыздар, келиндер канекейине 40 кыздын 40 келиндин катарында кызматыңызда болоюн. Карахан атабыздан баштап кайып касиет дүйнө жүзүп төлгөн. Темирхан, А темир, Ша темир деп көп варианттарды ар кандай кылып сүрөттөй берет. Бардыгы эле Карахан атабыз. Карахан атабыз кайда деген дагы суроо туулат. Кыргыз качан кыйрады дегенде Манаста кече Карахан атаң өлгөндө дейт. Кыргызды камчыга ченеп бөлгөндө. Кара каныңдагы Манас өлгөндөн айтып атат. Каныңда качан арың, намызың, каныңдагы касиетиңди карманбай коюп өлтүрүп алганыңда Кыргызды каалагың келип чаба берет. Анткени сенин арка жөлөк колдоочу бирлерди таштап кетип калган. Ошол жөнүндө сөз болуп атат. Анан узак жол басып жүрө берсе деле болот, айланып баягы эмне кылып. Ишеними бар ким эмне кылса, ал 6 күндүк эле жол. Мындай киши эмне чама чарпызы жакшы эмне болбой башка эмнелерге алар үчүн аларда ишеним бекен болсо алар 6 ай. Анабай койчу ушул эмнени деп аткандарга аларга 6 жыл. Бир айланып келип 6 жыл. Кымча жолду 6 жыл басат, бирөө 6 күн басат, бирөө 6 ай басат. Ушундай. Жакшы канааттандырарлык суроолоруңузга болсо жооп алдыңыздарбы? Эгер Манас боюнча ушундай эмнелер болсо, суроолоруңуздарды берсеңиздер, жооп берейин. Али, жана мен отурсун, жакшы. Канааттандырып. Кел мындай жакыныраак отурбай. Сурооң бер. Бул жана Манас атага эмне кайрылышыбыз керек ошону түшүнбөй атам да. Азыркылар Манас атага кайрылбайт да. Мен мисалы биринчи жолу сизден окуп атам да. Ооба. Атаңа эмне үчүн ошол кайрылыш керек анан
азыр көптөр ошо Кудайга кайрылат да. Биринчи элечи. Эми баягы Экөөнүн айырмасы эмне болот? Же экөө бир элеби? бир нерсени баягы бүгүн бир элеби деп сурап, аябай жакшы суроо бердиң. Чындыгында бул мындай эми. Айландырып жооп берсем, түш жооп берсем дагы көп киши чоочуп качат бүгүн. Ата деген сөз Манас ата деп келебиз, Кудай дейбиз, Кудайдын парзы бар дейбиз, сүннөтү бар дейбиз. Туурабы? Эми өзүң тандап, карап, жакшылап эмне кылып көр жигит. Атаңын айтканын аткарбай, Кудайдын айтканын аткарам десең, ал да сенин ишиң. Атамын айтканын аткарып, анан Кудайдын айтканын аткарам десең дагы, ал да сенин ишиң. Сени ким чоңойтты? Атаң чоңойтты, туурабы? Үйдө эне. Дагы Кудай жөнүндө айттым, Кудай көрүнбөйт теги көзүңө көктүн жерин эси кошо жүрөт өзүңдө дейт, өзүңдө. Бирок бир элеги убакта эч жерден Кудайды тапкан бир киши, сүйлөшкөн, бир көргөн киши эч ким жок. Ошол эле убакта Кудай бардык жерде Кудай бар экенин ошол угуп турары бардыгына далил. Муну сүйлөшүп тартышып отура берсең, дүйнөдө канча кылым жашап кыргыз келатат, адамзат жашап келатат. Бардыгы Кудайдын атын жабынып, өз очогуна күл тартып, бизнеске айландырып алган көп учурлар бар. Ачыгын айтышыбыз керек, жигит. Ооба, Кудайдын шарттарын аткарам десең, ал өз ишиң. Бирок атаңдын койгон шартын аткарбаганың, Кудайдын шартын аткарбаганың болуп турат. Манас атабыз айтып, ал айтып атат. Мени алча айтып аткан мингизип, бир эле баатыр кылып коюңар эле, жериңердин кунары өчүп, элиңерден кут качты деп атат. Эми дагы Манасты сүрөттөп берейин, жигит. Манасты сүрөттөгөндө бети көк дейт. Боору чаар. Асманды сүрөттөп атат. Асман жана Манас экөө бир экенин сүрөттөп атат. Асман, ман, ас, бети көк. Боору чаар, түндө чыгып карасаңар жылдыздар жымыңдашып толуп турат. Бүтүндөй галактикаларды камтып турган ааламды айтып атат. Манас да ошону сүрөттөп атат. Көгөн туман көздөрүм, майлаган буудай жүздөнүп деп. Эми экинчи жагын айтып берейин. Манас чын эле ким дегенде, бишик жыйып кат коюп, Манас деп ат коюп, адам тапкыз ой кылдык деп. Эпос жөнүндө сөз болуп атат. Кыраанын көкчалы Манастын ишин ачып карасаң, жер жүзүнөн кем экен дейт. Кең экен дейт. Кыраанын көкчалы Манастын ишин ачып карасаң, жер жүзүнөн кең экен дейт. Ошол мүмкүн бе? Мүмкүн бе ошол? Манастын ишин ачып караса болобу? Жок. Болот. Сенин ишиң ачып кара албайм, мунун ишин ачып кара албайм, булардын ишин ачып кара албайм. Манас это пространство, алам. Мен анын ичине сүңгүп кирип, кайыл жерде эмнеси кандай болуп атат? Бүтүндөй дүйнөдө аз гана ошол ишенген кишилер анын ишине кирип. Кезиккенде Манаска керегеңди май кылат, кемеген май кылат, кел берсиген кан кылат, тушукканда Манаска туурдуңду май кылат, туш-туш жака кан кылат дейт. Мынакей биздин эң бир жаш балдар, бүгүн силер акылай. Бүгүн азыр кыргыздын бүт шоруктун кызы акылай, шор нукура кыргызды шорго алып барып аткан акылыбыз. Ал динден келген акыл. Мынакей балдар азыр атасы же Кудай ортосундагы кимиси улуу экенин тандай албай турган учуру. Анткени акыл. Сиздин оюңузду билгим келет. Сиз кайсы тандайсыз? Мен Манас эпосун сендей болуп жаш кезимде, мен да сендей болбой, бирок мага кеңеш берген эч ким болгон жок. Мен ошон үчүн 6 күндүк жолду 6 жылдан экөөнү айланып жүрдүм да. Ушундай нерсеге жетиш үчүн 12 жыл жөн эле баягы бир эле орунда айланып ушун эмне кылдым.
Meni tandaганым сыймыктуу ердин баардыгы сыйынат экен Манаска деп ачык эле айтылат Манаста. Это есть Отец, Кудай деп, башка деп, Бог деп, Алла деп башка кылып карабайт. Дүйнө адамзаттын эң бир жетишкени бүтүндөй окумуштуулар Отец деп кайрылат. Ата деп кайрылат. Отец небесный деп кайрылышат. Небеса кайрыл асман болуп калат. Кайда айланып келсең эле баардыгы эле ошо бүт. Болгону дин жөнүндө билгиңер келсе, Манас эпосунда диңдин бүгүн эмне иш жасап атканын баардыгы камтып турат жигиттер. Аны эч ойлонбой эле Манас ачып окуп көрөлү. Жаш жигитсиңер, каттаганыңыздар баардык жагынан. Болгону бир эле жөндөмдүүлүк, мүмкүнчүлүктү кантип үйдү көтөрө алам дегенде, кантип Манаска кезиксе болобу деген көп нерселерди өзүңөр көрсөтөсүңөр, өзүңөр көрөсүңөр, түшүнөсүңөр. Киши ушса болобу? Космоско. Канча катмар денең бар? Канча катмар? Бир нече катмар бар го? Ооба, физикалык денең бул турган самый твердый, калган 6-оосу көзгө көрүнбөгөн. Ефрастральный, каузальный, атманческий ушундай болуп. Башка да эмнелер бар да. Андан сырткары сенде от денең бар, топурак денең бар, суу денең бар, аба денең бар. Алардыкынан да сырткары бүт эзотериканы ачып окуп баардык эмне кылып келсең, андан сырткары да Кыргызстандагы от денеси, суу денеси. Ошон үчүн теңир дегенде от менен сууду, от күйүп аткан сууга муну чачып эле, чачып көрчү. Эртең эмне болосуң? Ошону отту өчүрүп көр. Ошон үчүн кыргыз шамалды сөкпө деген. Отту суутөгө өчүрбө деген. Тузду төкпө деген. Туздан өткөн минерал, туздан өткөн кыйын жерде эч нерсе жок. Туз баардыгын тазалайт. Туз кайра кыз экенин билет. Туз баардыгына кузур экенин билет. Шунун баардыгын турмушта азастан колдонушуп, пайдаланышып келет. Кимдин тузун таткан болсоң, сен ал жерге карыз экениң дагы баягы туз сатып. Ким кыргыздын тузун татып, тигил жакка чыгып алып, башкача сөз сүйлөп, башкача кыянаттык кыла турган болсо, туз астында жооп берет. Бул жа. Илгертен айтылып келген, баягы түшүндүрүп айтпай эле, мындай прямой смысл эле тузарат деп эле айтып койгон. Тузум урсун деп эле ачык эле айтып койгон. Баягы үйүнө келип тамак жеп, анан кийин артынан жанагындай кылып кеткендер. Буга бүгүн кыргыздын жеринин тузун ичип, авазынан дем алып туруп, анан кыргызды боктоп сүйлөгөндөрдүн баардыгын эмне урат? Туз урат. Мен эч убакта кыргызды молдо болгондо дагы башка Иегованын же болбосо башка ал өз эрке. Ал өзүнүн эрки бар. Аларга бирөөдү күнөөлөп, бирөөдү шылдыңдап күлгөнгө менин акым жок. Сенин оюңа мен каршы болуп, сен акмак экенсиң же сен башка динди тандап алыпсың, же болбосо сен мен күлгөнгө акым жок. Мен анткени мусулман жолун эмне кылдым, басып өттүм. Мусулманчылык мага эң жакшы нерсени үйрөттү. Ошондо Манасты карманган адам мусулман эмес да ошондо? Мусулманбы? Эми иним мусулман деген эмнени ал мустактан бери Куранды ушу окубай түшүнбөй калдыңар. Куранга чейинки пайгамбарлардын баардыгы мусулман болгон. Кыргыздын ал мустактан бери уул Манастын уулу деген түшүнүк, мусулман дегенин өзү. Ал мустактан бери уулман. Мусулман болуп атат. Элдер көбү мандай айтат, анан маазын айтат. Толук Манас деп кыргызчаны айтат. Анткени эмнеге? Мааны Кудайдын энези деп жүргөндөр бар. Кудайдын энези деп сүрөттү. Манасты кыргызчана толук айта алат, Манас деп. Анткени арбагулук аты оор дейт. Сен Манас деп өзүң алгандан кийин жүктү көтөрүшүң керек. Кайсы жүктү? Көч башындагы алып барган өзүңдүн кызматыңды аркалап ал киши көч башында болуш керек. Ошон үчүн алар көбү
манды айтат, асты айтышат, анан ма деп кайрылышат. Ма деген сөз бардык жерде ма, папа. Бардык жерде ушу менен гана кыргызда апа, ата. Улуулугубуз бизден эмнеде? Башаттагы адамзатка жүктөлүп аткан миссияда кыргыз дүйнө адамзатын куткарат, сактайт деген сөзү бар. Луч манаса спасет человечество деген да сөз бар. Ал кантип? Ооба, бүгүнкү технологиясы жок, эч нерсеси жок. Караган киши эч нерсеген. Биз эмненин ичинде отурабыз? Боз үйдүн ичинде отурабыз. Боз үй эмненин символун түшүндүрөт? Алам, галактикалардын бүтүндөй ирээттүүлүктү түшүндүрөт. Мунун өзү турган ирээттүүлүк экенин. Мунун үстүнө эле көрүп атабыз. Астында көмкөрүлүп турган ушундай бар экенин түшүнүп көрө элекпиз. Аны сүрөттөргө тартып баягы касиеттүүлөр ушунчалык эмне кылышты. Бул жарым эле. Биз жарымды эле көрүп атабыз. Көзгө жарык дүйнөнүкүн эле көрүп атабыз. Тигил жагы кайда деген суроо берген эч ким жок. Экинчи жарымы кошулганда бүтүндөй вселенный, бүтүндөй жер астындагы катмарларды, астыңкы үстүңкү катмарлардын баардыгын кошуп бирге кармап турган учур болот. Биз бул жерде отурсак, астыбызда так ошондой үй бар. Ошон үчүн эртештик айтылып атат. Жер астына түштү деп. Бардык мусулман бир тууганбыз дейт. Туурабы? Христиан, бардык христиандар анда эмне үчүн бири-бири менен душман болушуп атат деген суроо берген эч ким жок. Чыга келгенде бардык мусулмандар бир тууганбыз дейсиңер. Туурабы? Мусулмандын бардыгы бир. Мына кече Иран менен Израиль согушуп атканда бир туугандыгын көрсөттүбү? Жок. Иран да мусулман. Тиги жакта Сирия, Катар, Саудовская Аравия бүт мусулман. Бирок Ирандын душмандарын бүт колтугуна киргизип албады. Буларды шиит, суннит болуп бөлүнүп атпайбы? Атакулова. Бул ошол Иран шиит да калгандар суннит болуп атпайбы? Ошону бөлүп койду да булардычы. Бөлүнөм дегенге Кудайда андай нерсе жок. Бөлүп жарылуу деген. Кудайдын эч мыйзамында бөлүп жарылуу деген, сен бирөөдөн артыкчасың, сен бирөөдөн кемсиң деген түшүнүк болбойт. Жок андай нерсе. Булар дават бергенде бөлбөйт. Мына ушундай малда бөлүп атпайбы? Жөн гана диндердин бардыгы кара динден ак болгон деп эле. Кыскасы манаса кара динден ак болгон дейт. Кара динден качып жат болгон, же болбосо кара динден ак болгон деп айтат. Баягы дин деген илимди динге айлантып коюш. Мисалы үчүн Манасты бизге ушундай кыйынчылыкты салып койду, эл жара туурчулап атасың. Ооба, Манас ата түздөн түз эле колдоп азыр ооба деп койсо, Манасты жабынып алып, Манастын аты менен жабынып алып, аны иштетип койгонго мүмкүнчүлүгү бар кишилер бар. Ал кантип иштетет? Өзүнүн пайдасына, өзүнүн кызыкчылыгына. Ким касиетти карманган болсо, ал жалгыз өзүм деп өзүнүн кызыкчылыгын ойлогон болсо, ал кишини жогорку улуу күчтөр чаап турат. Басындырып турат. Андай кыла турган кишилер көп. Жалпы ошону жабынып алып, жалпы исламды жабынып, Куранды унутта калтырып, аны бизнеске айлантырып алгандар бар. Өздөрүнүн кызыкчылыгына. Эртеден бери айтып атканым ошол. Менин айтып атканым, мен эмне үчүн айтып атам? Тектеги ата тектин бүгүнкү кыргызга болгон мамилесин көрүп туруп айтып атам. Ата тек кетири карап бурулуп койгонун айтып атам. Эмне себептен бурулуп койду деген ойду айтып атам. Мына ушуларды билсеңер, эң сонун ошол ата тек караганда, ата тек назарын салганда,
адамда кубаттуулук пайда болот. Алоолонуп жанып турган от болот. Тукум улаганга жакшы шарт болот. Жакшы агай. Мындай болуп атат да, мисалы үчүн биз азыр жашпызда эки жакта көп жүрөбүз. Кыргызстан желегин желбирет, көп жакта жүрөбүз. Анан